Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 12 майда Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде жакында болгон курал колдонуу менен коштолгон жаңжалда жаракат алган аскер кызматкерлеринин абалынан кабар алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Октон жарадар болгон мамлекеттик чек ара кызматынын аскер кызматкерлери Султанбек уулу Мирбек, Абдисаид уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз учурда Бишкек шаарындагы саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков чек арачыларга колдоо сөздөрүн айтып, алардын тез арада сакайып кетишин каалады. Мекенине ак ниет кызмат кылгандыгы жана мекен чегин коргогондугу үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө боюнча коронавируска кабылган жарандардын 70,5% айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Дүйсөнбаев билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 1037ге жетти. Бүгүнкү күндө коронавирустан 709 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул көрсөткүч 70,5%ди түздү. Каза болгондордун саны 12, ал 1,2%ди түзөт. 316 бейтап дарылануудан өтүп жатат. Алардын оор абалда жаткандары 2,8%, орточо оор абалда 24,4% жана 72,8%да илдет жеңил, симптомдору жок өтүп жатат дейт ал. Дүйсөнбаев белгилегенде, илдетке кабылгандардын интенсивдүү көрсөткүчтөрү 100 000 адамга салыштырмалуу каралат. Бул боюнча караганда республикада ооругандар 14,9%ди түзөт. Кытайда 5,9%, Тажикстанда 6,5%, Өзбекстанда 7,1%, Казакстанда 27,5% көрсөткүчтү түзүп жатат. Кыргызстан боюнча Нарында 44,7%, Ош шаарында 36,9%, Бишкекте 26,1%, Ош облусунда 13,3%, Жалал Абадта 11,7%, Чүй облусунда 9,2%, Баткенде 4,5% жана Ысык Көл облусунда 2,4% көрсөткүчтү түзөт. Таласта коронавирус жуктурган учур катталган жок, дейт Дүйсөнбаев. Ал эми бир күн ичинде Россияда коронавирус жуктурган 10,899 учур катталды. Бул тууралуу Интерфакс басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Россияда 232,243 жаран коронавируска кабылды. Россия дүйнөдө илдетти жуктургандардын саны боюнча экинчи орунга чыкты. Учурда АКШ 1,347 учуру менен биринчи орунда турат. Сутка ичинде ковид инфекциясы Россиянын 83 аймагында катталган. Алардын ичинен 5392 Москва шаарында аныкталган. Ал эми шаарда жалпы 121,301 жаран ооруну жуктурган. Ошондой эле Москва облусунда 1063, Нижегород облусунда 354 жана Петербургда 339 учур катталган. Каза болгондордун жалпы саны 2116 адамга жетти. Вирустан 43512 жаран айыгып ооруканадан чыгарылды. Мындан bir күн мурун Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнө жүзүндө COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 3,900,000ден ашып, 274,000ден ашууну көз жумганын маалымдады. Кыргыз жарандарын алып келүү маселеси республикалык штаб менен макулдашылган график боюнча иштелип жатат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков билдирди. Анын айтымында, жакынкы жумаларда 1000ге жакын кыргызстандык алынып келүү пландалууда. Катардан 36, Кувейттен 105, Ирандан 16, Франкфурттан 58, Стамбулдан 149, Москвадан 402, Түштүк Кореядан 35, Япониядан 30, Беларустан 37 кыргызстандык алынып келет. 12 майга карата чет жакта элчиликтерге жана Тышкы иштер министрлигине дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн 8712 жараныбыз кайрылган, деди ал. Айдарбеков билдиргендей, Тышкы иштер министрлиги көп кыйынчылыктарга туш болуп жатканына карабай күнү-түн иштеп жатат. Ушундай оор шартта жалган маалыматтарды жана жеке пиар акцияларды уюштуруу жүрүп жатат. Кандай болгон күндө да биздин негизги максатыбыз жарандарыбызды өлкөгө алып келүү, деди Айдарбеков. Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы 11 майдагы 4-чү жыйында өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине байкоочу өлкө катары катышуусу тууралуу өкмөттүн сунушун жактырды. Бул тууралуу Сенаттын басма сөз кызматы билдирди. 28 апрелде бул сунушту
Өзбекстандын Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары колдогон. Ал эми президент Шавкат Мирзиёев өзүнүн жарлыгы менен Өзбекстан ЭАЭПке байкоочу өлкө катары кирер-кирбеш боюнча чечим чыгарышы керек. Өлкө башчы 24-апрелде парламентте жасаган билдирүүсүндө өкмөт Евразия экономикалык биримдиги менен кызматташууну карап жаткан. Өзбекстан чыгарган өндүрүмдүн 80% бажы биримдигине кирген өлкөлөргө экспорттолоорун айткан. ЭАЭП алгач Беларустун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Молдова байкоочу өлкө статусуна ээлик кылат. 2019-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан үй-бүлөнүн жана балдардын абалын жакшыртуу боюнча баардык зарыл болгон иш-чаралар ырааттуу түрдө ишке ашырылып келди. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. 2019-жылдын 1-декабрынан тартып үй-бүлөдө 3 же андан көп бала төрөлгөн учурда ар бир балага 50.000 өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул балага сүйүнчү дайындала баштады. 2019-жылдан бүгүнкү күнгө дейре 6 үй-бүлөдө төрөлгөн ар бир балага 50.000 сомдон бир жолку жөлөк пул берилген. Бул максатта республикалык бюджеттен 900.000 сом бөлүнгөн. Ошондой эле 2019-жылы бала төрөлгөндө балага сүйүнчү бир жолку жөлөк пулду 4.000 сом өлчөмүндө 161.800 адам алган. Ал эми 2018-жылы 90.000ден ашык адам алган. 2019-жылдын июль айынан тартып балага сүйүнчү бир жолку жөлөк пулун бирдиктүү терезе принциби боюнча берүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн механизми ишке киргизилди. Мында арыз ээлери кайтарылган жерине карабастан төлөмдү банктын каалаган филиалынан ала алат. 5 жыл мурун тигилген жүзүм былтыр алгачкы жемишин берген. Учурда мындай жемиш бактарын жайылтуу менен алектенип жаткан багбан Арапжан Закиров арбын мөмө берүүчү көчөттөрдү коңшу Өзбекстандан алып келип тиккен. Айтымында көчөттөр жакшы чыгып, эми түшүм алып баштаган соң өлкөнүн түштүгүндө жүзүм багын кеңейтүүнү көздөшүүдө. 10 жылдан ашуун иштетилбей жаткан кайракы жерге суу чыгарып, бул жерди тамчылатып сугаруу жолу менен бакка айландырды. Анан тамчылатып сугарып üzüm баштадык. Башка мөмөгө энди тамчылатып сугарган болбойт. Анан üzüm bir kıl körük dedik. Azı 3 hektar üzüm ektik. Так, ildidegi üzümümüz ötken yıl mömeye kirgen. Anjanski çorny dep koyat al. Ertep pişer. Bir aydan keyin pişer. Bizdiki ötken yıl kichine düşüm aldık. Beyleni Kuda kalsa bol kaldı. 5 yıldan beri karap atабыз. Жүзүмдүн 3 турун эккен багбан былтыр 2 тоннага жакын түшүм алып сатыкка чыгарган. Күз айынын башында бышкан түрү арзан бааланып, жайда бышуучу сортунан киреше алган. Быйылкы жылы болсо бол түшүм болуп 5 тоннага жакын түшүм алууну көздөп жатат. Ушу бош турган аянтына ар бир аралыкка дарбыз эктик. Дарбыздар август айында пишат. Дарбыз эгип сынап көрүүнү каалаган дыйкандардын ак эмгеги акталып, былтыркы жылы түшүмүн берди. Дарбыздын түшүмү мол болуп, быйылкы жылга да алармандардан буйртма болгон. Дарбыз 2 жөөктөп анар багынын арасына эгилген. Анар бактын аралыгы 4 метр болгондуктан дыйкандар жерди бош калтырбай арасына дарбыз эгишкен. Анар көчөттөрүн Өзбекстандан биздин шартка ылайыктуу болгон түрүн алып келип тигишкен. 3 жылда мөмөгө киреткен бул көчөт. Төт иштеп кояткан сортуну. Кара чоң болот экен. Алып келип 1,5 миңте эктик эле. Бул жер кайрак жер болуп, суу чыкпайт эле. Көптөн бери турат эле, өтө бир немеси иштелбей турган жер болгондуктан өтө бир жакшы, мына 3 жыл болгонуна карабай, уже быйыл мөмөгө кирди көчөттөрүбүз. Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн кайра бөлүштүрүү фондунун жери 2015-жылга чейин 10 жыл өздөштүрүлбөй калган. Жаңы турмуш участогунда суу чыкпайт. 14 жылга ижарага жерди алган дыйкандар 3 жерден кудук казып суу чыгарышкан. Анын 3 гектарына жүзүм, 1,5 гектар жерине анар эгишти. Азыр эми ар бир гектарына 5 миңден ижара төлөнөт. 3 гектарына 15 миң, анан анар багына 5 миңден ал жер 7,5 миң болот. Ал жакта. Айына жок, годовой оплата, 1 жылдык оплатасын болгон. Буга чейин 10 жыл эч кандай суу жок болгондон кийин өздөшпөй туруп калган да. Булар келип азыр ушу ишке салды. Кара Суу району боюнча 49.500 гектар жер аянты болсо, анын 32.834 гектар сугат жери. Дыйкандар акыркы жылдары багбанчылыкка ыктап, анын түшүмүнөн кидешени жакшы алышууда. Буга чейин 3.300 гектар бак болсо, азыр 2.200 гектардан ашуун жер бакка айланды. Багбанчылыкка, бакчылыкка дыйкан фермерлердин аябай кызыгып, ошол көбүрөөк продукцияны өндүрүп, экспортко чыгарууга кызыккандыгынан ушул көлөмү өсүп жатат. Ал эми быйылкы жылы негизинен жашылча бакча өсүмдүктөрү жылда караганда көбүрөөк эгилди. Ал эми стратегиялык сырье болгон пакта былтыркы эле жылдын көлөмүндө.
Кара Суу району өлкөнүн агрардык райондорунун катарына киргендиктен кирешелүү көп жылдык бак дарактын аянты көбөйтүлүп жатат. Айрыкча дыйкандардын арасында мол түшүм берүүчү дарактарды өстүрүүгө кызыгуу жогору. Көп киреше алып келип, анан сууну аз талап кылган багбанчылыкка көпчүлүк жапа тырмак кирешип, бак тегип башташты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Сиздер билгендей, учурда чет өлкөдөгү мигранттардын көпчүлүгү ишсиз калды. Дүйнөнү каптаган коронавирустун айынан кыйынчылыктарга туш болушту. Анын ичинде Түркияда да бир топ мекендештер бул көйгөйгө кабылышкан. Аларга кол сунуп, жергиликтүү түрк калкы жана кыргыз жарандары бир аз да болсо жардамдарын көрсөтүштү. Анталия шаарындагы бир катар коомдор, жеке жарандар биригип, 40 мигрантка тамак аштарды таратышты. Antalya Kırgızistanlar Derneği onlara da çok teşekkür ederim. Bu yardımdan dolayı. Колдоо көрсөтүп жаткан уюмдарга Деңиз ябанчы даанышманлык, Жан суу жардамдашуу коому, Туана фирмасы жана мындан тышкары Миргүл Айбашева кошулду. Булардын башын бириктирип, бир арага топтогон Мираскар агентствосы болду. Дагы көптөгөн бизге кол узаткан түрк милдеттеринин баардыгына рахмат айтмакчыбыз. Бар болушсун биздин алыстагы эми аталарыбызга ден соолук каалайбыз. Ушул оор күндө бизге түрк бир туугандарыбыз дайыма колун узатып, эң жакшы кабыл алып, эң жакшы жардамдарын берип атышты. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздер менен дагы да биргебиз. Бар болуңуздар. Бул иш дагы деле уланат, Кудай буйруса, жакында дагы көптөгөн жакшы иш-чараларды алып барабыз деген үмүттөбүз. Жардам алгандардын арасында ооруканада дарыланууга келип кете албай калган оорулуулар жана бул кырдаалда иштен чыгып бош калгандар, акчасы жок, учакка билет ала албай калып калгандар бар. Тамак аштарды комплектиси менен кутуга салып таратышты. Мындан сырткары жетпей калгандарга акчалай жардам көрсөтүштү. Баарыңыздарга салам айтабыз. Бул арада Анталиянын бир бурчунда 15 июнь демократия шейиттери, ардагерлери, террор курмандыктары коомдук бирикмеси да балалуулардын үйлөрүнө барышып, тамак аш салынган кутуларды жана балдар үчүн китептерди таратышты. Үйлөрүнүн коңгуроосун басып кирип келгендери күтүүсүздөн сюрприз болду. Таратылган китептери да балдар үчүн жагымдуу таасир калтырды. Бул коомдун девизинде башыбызга салган бул кыйынчылыкты бирдикте жеңебиз. Өлкөбүз күчтүү өлкө. Андыктан бүт улуттар руху менен бирге жол алууну көздөп, биз бардыгын чогуу өткөрөбүз деп айтылат. Antalya 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları. Анталиядагы 15 июнь демократия шейиттери, ардагерлери, террор курмандыктары коомдук бирикмеси бул жагдайда колунан келген жардамыбызды, колдообузду муктаж болгондорго көрсөтөбүз. Мына азыр Кыргызстандан келген Ахиска түрктөрүнүн үйүнө барсак, апасы да иштебейт жана баласы да окуулар жабык болгондугу үчүн азыр окууга барбай абдан кыйын абалда калышыптыр. Биз жумуш маселесинде да жардамчы болобуз. Марттын 1-inde келдик. Ошо карантин башталып элек болчу, ачык болчу буяк. Келип анан ошодон кете албай чыга албас, ошо калып калдык. 2 ай болду. Буурда калганыбызга пара жок калды. Пара анан учактар жабылды, аба жолдору. Ошо биз Кыргызстанга кете албай калдык. Менин бу Анталияда 6 балам бар. Ушу балдарга ушундай жакшынакай китеп билим алуу үчүн жана тамак аш катарында жардам берип жатышат. Мен ушул дернектин башканына, жетекчилерине, деги дернекте ар бир иштеген ар бир адамга терең ыраазычылык билгизем. Virüsten dolayı biz şimdilik hiçbir yerde çalışmıyoruz. Virüstün ayынан biz hiçbir жақта иштебей калдык. Абдан кыйын шарттабыз. Квартирабызга да төлөй албай калдык. Бизге кол сунуп жардам кылабыз дегендерге эшик ачык. Түркиянын президенти Тайип Эрдогандан да колдоо күтөбүз. Мына ушул сыяктуу акциялар дагы уланарын уюштуруучулар билдиришти. Муктаж учурда көңүл буруу адамдык парыз. Андыктан бардык жерде мындай колдоолор болушу керек. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.